Ошо кезде bir-iki öte gözü jaynadı, alekeң saradan ozun durganda, bettешери оңырбай, бет алғаны тұрғанда, ошоңды қамалмаң, ерекені деп, опалтодой қалсаның, чоң қараның көргенде, ошо кездің алекең атаңдың көрің, алекең шағылды мұғабдан, қайны көрген емедей қара жолтай адам бетемі қастырып күліп сүйін. Құттықтау үшін сөз Қырғыз Республикасының ағарту министрінің орынбасары Жусупбекова Надира Сынташевнаға беріледі. Урматтуу Абылгачар Амантурович, сизди 70 жаш толгон Мара Кеңиз менен Кыргыз Республикасынын ағарту министрлигинин жалпы эмгек жамаатынын жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздин өмүр жолуңуз улуттук илимге берилгендиктен, көркөм сөзгө болгон терең урматтын жана кыргыз руханий дүйнөсүнө кылган ак кызматынын жаркын үлгүсү. Кыргыз адабият таануу илиминин өнүгүшүнө кошкон салымыңыз айрыкча маңыз таануу жана Айтматов таануу багыттарын жаңы бийликке көтөргөн фундаменталдуу эмгектериңиз улуттук илимий ой жүгүртүүнүн алтын казынасына айланды. Сиздин жетекчилигиңиз менен жарык көргөн көп томдук эмгектер Манас эпосунун улуу мурасын жайылтууга кошкон салымыңыз кыргыз адабиятынын дүйнөлүк маданий мейкиндиктеги ордун бекемдөөгө багытталган демилделериңиз өзгөчө баалуу татыктуу. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын терең илимий негизде изилдеп, анын философиялык, эстетикалык дүйнөсүн ачып берген эмгектериңиз Айтматов таанууну өз алдынча илимий багыт катары калыптандырууга зор салым кошту. Сиздин демилгеңиз менен өткөрүлгөн эл аралык конференциялар, жарык көргөн илимий басылмалар жана Айтматов мурасын дүйнөгө жайылтуу боюнча иш-чаралар кыргыз адабиятынын аброюн дүйнөлүк деңгээлде көтөрүүгө өбөлгө түздү. Илимпоз гана эмес, жаш муундарды тарбиялаган устат, улуттук баалуулуктарды даңазалаган агартуучу, кыргыз руханиятынын камкорчусу катары ордуңуз бийлик. Эмгек жолуңуз билим менен маданиятты айкалыштырган, улуттук мурастарды заманбап илимий деңгээлде изилдөөнүн үлгүсү. Ушундай көп кырдуу ишмерлигиңиз менен кыргыз билим берүү системасынын мазмунун байытууга, жаш муундардын руханий дүйнөсүн калыптандырууга зор салым кошуп келесиз. Урматтуу Абдылгачар Амантурович, сизге бекем денсаулык, узак өмүр, чыгармачылык дем, жаңы илимий табылгаларды жана ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз илими үчүн жасап жаткан эмгегиңизден бир баар таап, илимдеги ордуңуз, соболооңуз дагы да артып, урмат сыйыңыз улам бийиктей берсин. Терең урматым менен Кыргыз Республикасынын ағарту министри доктор Бишашевна Кендирбаева. Баяндама жасоо үчүн сахнага чакырылат филология илимдеринин доктору, доцент Айнура Кадырмамбетова. Баяндаманын темасы академик Абдыжан Ахматалиев көрүнүктүү Айтматов таануучу. Саламатсыздарбы, урматтуу илимий маданий коомчулук. Бүгүнкү күндө Айтматов таануу деген илимий багыт эл аралык дүйнөлүк масштабта түшүнүк илимий багыт болуп калды. Айтматов таануу багытында дүйнөнүн түр тарабында илимий эмгектер жазылып жатат жана жаза бермекчи. Буга биз жакын бери негизинен интернет айдынынан алынган 6 тилдеги англис, немец, француз, кытай, корей, түрк окумуштууларынын изилдөөлөрүнүн жыйнагынан турган 6 китепти түзүп жатып, дагы бир жолу ынанды. Бул жагы жарык көргөн 6 китеп Айтматов таануунун бир гана кичинекей бөлүгү, чети деп койсок болот. Мына ушул дүйнөлүк масштабтагы Айтматов таануу багытында макала, монография, диссертация
70-жылдары Айтматовдун даңазасы таш жарып, чыгармалар жарык көргөнү менен артык билдирди дароо борулуп баштаган турда Союздун курамындагы республикалардын көрүнүктүү жазуучулары, бийлүү адабиятчы сынчылары Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы учур адабиятына зор таасир берип жаткандыгы, анын чыгармаларынын күчтүү энергетикалык таасиринин негизинде көптөгөн чыгармаларда жарык көрүп жаткандыгы жөнүндө ойлор айтыла баштаган экен. Мурдагы изилдөөлөрдө Айтматовдун чыгармачылыгына дүйнөлүк белгилүү жазуучулар Шекспир, Толстой, Достоевский жана башкалардын тийгизген таасири, идеялык эстетикалык параллелдер жөнүндө сөз болсо, Ахматалиев алгачкылардан болуп Айтматовдун чыгармачылыгы жалпы Союздук республикалардын адабиятына кандай таасир берип жатат деген маселени системалык изилдөөгө ала баштаган. Айтматовдун чыгармаларынын негизинде дүйнөлүк адабияттагы окшош темалар жана мотивдер, образдардын жана сюжеттердин окшоштугу, алардын көркөм иштениши, типологиялык, генетикалык байланыштар, маданияттар ортосундагы диалог сыяктуу маселелер терең предметтүү талкууга алынды. Маселен, кыямат жана дүйнөлүк адабият аттуу макаласында Ахматалиев Айтматовдун инжил темасына кайрылуусун, Иисустун көркөм образдык функциясын ачыш үчүн дүйнөлүк адабиятта кайсыл жазуучу, акын, драматург бул темага кандай өтө кайрылып, кайсыл идеяларды бергендиги жөнүндө кеңири обзор берип, зарылдыгына жараша Айтматовдук сюжет менен салыштырат. Натыйжада инжил темасына кайрылуудагы Айтматовдун башка жазуучулардан өзгөчөлүгүнүн картинасы ачык дайым болуп, окурмандын бул тематикалык багыттагы түшүнүгү да кеңейди. Ахматалиев 80-жылдардан бери тарта Айтматовдун жаңы жазган чыгармаларынын алгачкы окурманы жана ал чыгармалар боюнча алгачкы пикир жазып келаткандардын бири. Ал жазуучунун жарык көрбөй калган «Плита и земля», «Свидание с убитым сыном», «Золото и снег» аттуу чыгармаларын жарыялап, алар жөнүндө өз пикирлерин билдирди. Ал Айтматовдун чыгармаларынын 5, 8, 10, 12 томдуктарын кыргыз, орус тилдеринде түзүп, баш сөздөрүн жазып, демеүүчүлөрдү таап чыгарып келди. Жазуучунун чыгармачылыгы боюнча изилдөөлөрдүн орус тилинде 5 томдук, кыргыз тилинде 3 томдук жыйнактарын басмага даярдалышына, чет тилдердеги изилдөөлөрдүн кыргыз тилинде которулуп, 6 китеп болуп чыгышына жетекчилик кылды. Ар улуттагы акындардын Айтматовдун арналган ырларын жыйнап, алгач 1 китеп, кийин 2 томдук кылып чыгарды. Айтматовдун чыгармачылыгына байланыштуу докторлук, кандидаттык диссертацияларга жетекчилик кылды. Союз учурунан тартып, ал мезгилде биздин сезимибизге айы келтирген көрүнүш эл аралык Айтматов клубун, коомдук Айтматов академиясын негиздеген. Бүгүнкү көрүктүү окумуштуу белгилүү Айтматов таануучу Абдыжан Ахматалиев агайдын 70-жылдык салтанаттуу мааракесинде агайдын Айтматов таануу багытындагы алган иштерин белгилөө менен мындан ары да ушул багытта зор ийгиликтерди жарата беришине тилектештигибизди билдире кетмекчибиз. Адабият илиминде дүйнөлүк акын жазуучулардын ысымы менен байланышкан адабият таануу илими бар. Ал илим пайда болуп, акырындап калыптанып, өсүп өнүгөт. Пушкин таануу, Толстой таануу, Шекспир таануу сыяктуу абройлуу илимий багыттар менен бирге илимий мектептер нечен кылымдап өкүм сүрүп келатат. Мына ошол дүйнөлүк илимге өткөн кылымдын 60-жылдарынын башында Айтматов таануу багыты келип кошулду. Алгачкы Айтматов таануу илиминин башатында казак окумуштуусу Мухтар Ауезов менен француз жазуучусу Луи Арагон турары баарыбызга белгилүү. 20-кылымдын 50-жылдарынын аягында, 60-жылдардын башында чолпон жылдыздай жарк эткен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын изилдөөдө кыргыз сынчылары, адабиятчылары, окумуштуулары да четте калышкан жок. Ар кимиси өзүнүн Айтматовун таап атышты. Буун алмашып, жаңы ысымдар келди. Айтматов таанууга зор салым кошуп, өчпөс из калтырган устат Кеңешбек Асаналиев мындай дейт.
Абдылдажандын өнөрүнүн негизги борборун, магистралдуу борборун Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары түзөт. Эмне үчүн? Анткени себеби 50-жылдардын аягында кыргыз адабиятына келип, өзүнүн чыгармачылыгынын эң бийик чокусуна жетип турган учурда биз дагы эле көп жагынан ал кишинин чыгармаларынын маңызын түшүнүп, үйрөнүп бүтүрөбүз. Магистралдык линия, адамдык концепция Айтматовдун чыгармачылыгында өзүнүн күчүндө, бийиктигинде. Мына ошону кандайдыр бир даражада чыгармаларын түшүнүүгө, башкаларга түшүндүрүүгө аракет жасаган ак ниет окумуштуу. Мен ушундай деп түшүнөм. Абдылдажандын өзүнүн методологиясы, изилдөө багыты бар. Ага мен таң калам. Мына ошол үлгүлүү, жемиштүү өнөрүң эч качан үзүлбөсүн. Сени менен бир жүрсүн. 1990-жылы региондук масштабын кеңейтип, Чыңгыз Айтматов жана түрк тилдүү элдердин адабияты деген темаларда докторлук диссертацияларын коргогон. Белгилүү адабиятчы, СССР Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү Георгий Ламидзе Ахматалиевди колдоп чыккан. В работе Ахматалиева немало интересных, заслуживающих всяческого одобрения наблюдений, раздумий, выводов. Он обобщил поистине громадный, поучительный материал, сумел раскрыть новые грани, новые свечения творчества Чингиза Айтматова. Георгий Гачев мындай дейт. Безусловная новизна исследования Ахматалиева состоит в том, что он вводит в Айтматововедение доселе не охваченный литературоведением обширный регион туркоязычных литератур. Под углом зрения айтматовских сюжетов и образов рассматривает автор произведения современных тюркоязычных художников и тонко обнаруживает в них перекличку, сходство, различия, индивидуальное своеобразие трактовок. Если до сих пор Айтматов мог представить для многих несколько загадочным феноменом, то проделанное Ахматалиевым исследование позволяет представить творчество писателя как пик цепи хребтов. Это одна из интересных и оригинальных тем книги, где автор делает экскурс в современную мировую литературу. Сравнение сцены суда над Иисусом в романах Булгакова, Айтматова проводится в постоянном сопоставлении параллелей с трактовкой в Евангелиях от Матфея, от Луки, от Фомы, Марка, Иоанна образа Иисуса Христа. Это придает анализу новизну, вызывает глубокий интерес к трактовке, предложенной автором. Дейт корреспондент Мичо Чолпон Жолдошева. Кассандра тамгасын жазуу Айтматов үчүн чыгармачылык жактан өтө татаал. Өтө кыйын болгондугун мага автордун өзү моюндаганы эсимде. Ар бир чыгарманы жазуу кыйын. Бирок бул жаңы романымды жазганда күнүнө болгону 5-6 эле сүйлөм жазып атам. Роман мурдагы чыгармаларыма таптакыр окшошпойт. Батышка баргандан кийин чыгармачылыгыма таптакыр башкача көз караш менен карап калдым деген эле жазуучу. 1993-жылы Швед Академиясынан институтка кат келип калды. Окусам, Нобель сыйлыгына бир кандидатураны сунуш кылсаңар болот деп жазылыптыр. Дароо Айтматов таануучуларды чогултуп, талкуулап, Чыңгыз агайды көрсөттүк да, сунушубузду англис тилинде салып жибердик. Кийин байкасак, Нобель сыйлыгы өтө саясатташып кеткенин байкадым. Деп эскерет Ахматалиев. Ооба, Айтматов көркөм адабиятта хайванаттардын өзүнчө бир поэтикалык образдарынын галереясын түздү. Аларда хайванаттардын биз көрүп, билип жүргөн сырткы туруш турпаты, тиричилик образы эле чагылбастан